Кыргызстанга 4 тоннадан ашуун дары-дармек келди. Гуманитардык жардам пандемия менен күрөшүү максатында берилген. Медициналык каражаттар алдыда өлкө аймактарындагы ооруканаларга таратылат. ВОЗ-дун представительстве Кыргызстанда, ошол иштептеги Великобританияда мурунда келген гуманитарный помощь бүгүн дагы азыркы кезде $276,000 келди. Көп дары-дармектер келиптир. Аларды дагы аймактардын, Кыргызстандын аймактарынын баарына жөнөтөбүз. Биз баягы программа разработка кылганбыз. Кайсы жерде канча мукташтык болуп атса, ошолорду саламаттык сактоо министерствосы биз жөнөтүп турабыз. Аталган жардам Улуу Британиянын өкмөтү менен Бириккен Улуттар уюму тарабынан берилген. Эске салсак, эл аралык уюм буга чейин пандемия менен күрөшүү үчүн керектүү шаймандарды сатып алуу, мед кызматкерлерди окутуу жаатында бир катар колдоолорду көрсөтүп келүүдө. Пандемия башталгандан бери Бириккен Улуттар уюму өнөктөш мамлекеттик органдар жана жарандык сектор менен мүмкүн болушунча тыгыз иштешип, керектүү шаймандарды сатып алуу, саламаттыкты сактоо кызматкерлери үчүн окутуу, тренингдерин өткөрүү, алгоритмдерди иштеп чыгуу жаатында иштеп жатабыз. Биз Кыргыз Республикасында социалдык экономикалык программа иштеп чыкканбыз. Анткени пандемиядан бардык тармак жабыр тартты. Белгилей кетсек, учурда гуманитардык жардамдын алгачкы бөлүгү гана келген. Анын ичинде дарылардан тышкары 12 ИВЛ аппараты бар. Сегодня была церемония передачи оборудования и медицинских препаратов. Бүгүн келген медициналык каражаттарды тапшырып жатабыз, бирок ал толук келе элек. Бир бөлүгү гана келген. Анткени баарын бир алып келгенге мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан бүгүн бир бөлүгүн гана тапшырып жатабыз. Поэтому сегодня у нас была передача части. Берилип жаткан дарылар бир гана коронавирус менен күрөшүүгө багытталган эмес. Анын ичинде кант диабети сыяктуу башка оорулар үчүн да каражаттар каралган. Атабек Баймурзаев, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек шаары.